Уул бала үчүн эң күчтүү жыгылуу, жашоодо көп жыгылабыз. Бизнесте банкрот болобуз. Алдыңдагы досуң кыянат кылып кетет, сатып кетет, алдап кетет, таштап кетет. Кээде өмүрдүк жолдошуң дагы бири-бириңе келишпей калышы мүмкүн. Бирок уул балага эң күчтүү удар не деген учурда бул эне тараптан келет экен. Эне тараптан жыгылуу өтө каттуу болот экен да, урматтуу мекендешим. Ушул ударга ар бир эркек киши даяр болуш керек экен. Мисалы, акыркы перзент болсо, бул бактылуумун деп ойлошу мүмкүн. Акыркы баламын депчи, эрке баламын депчи. Бирок акыркы бала эненин алдында азыраак жашап калат экен да. Себеби акыркы төрөлүп калды. Чоңдору ата энесин көрдү, жыргады, жашады, мээримиге толуп алат, алар менен дос болуп алат экен да. Бирок акыркы кенжетай бала эненин мээримиге тое албай калат, алар менен достошо албай калат экен да. Энеден келе турган ударга даяр болуш керек экен ар бир адам. Ошол нерсе келгенде док өтпөгөндө эмес, ага чейин. Ооба, акыретте бардыгыбыз жолугабыз, бирок бул балага кадимкидей из болуп кала берет экен да. Эненин сагынычы, эненин кийин дүйнөнүн миңин табасыз, миллиардты табасыз. Кана бардыгын берсем, жылкы союп уча тартсам, кой союп жан баштатсам дейсиз, бирок таппай калат экенсиз. Эң өкүнүчтүү энеңиз алдыда болбойт экен да. Самолеттордо чыгарсам, дүйнөнү кездирсем, кана апам дуа кылса, кана баягы эски нандарын жаап берсе деп ниет кылып калат экенсиз. Бирок энеңиз алдыңызда болбой калат экен. Ошондуктан энеси барлар энесин кадырга жетсин, сыйласын, урматтасын. Эгерде капа кылган болсоңуз, тарынткан болсоңуз, азыр телефон кылыңыз, кечирим сураңыз. Энеке бай, кечириңиз мени, апакем, кечириңиз. Ушуга чейин иттик кылыпмын, кечириңиз мени деп кечирим сураңыз. Эртең кеч болуп калат, урматтуу мекендешим. Бүгүн бар, эртең жоң энеңиз. Эртең ааламды табасыз, бирок апаңызды таппай каласыз. Апаңызды кадырга жетиң, урматтуу мекендешим. Азыр телефон кылып кечирим сураңыз, мамилени оңдоңуз. Ага эч качан таарынбаңыз, кайша сөз айтпаңыз.